Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар, кезекте кыргыз тили сабагы. Бүгүнкү тема публицистикалык стилде аткарылуучу практикалык иштер тууралуу түшүнүк. Интервью, репортаж. Бул стиль жөнүндө буга чейин угуп жүргөнбүз. Ошентсе да эске салып алалы. Публицистикалык стиль газета журналдарда, радио уктуруу, телекөрсөтүүлөрдө, өкмөт, мекеме жетекчилеринин докладдарында, макала, очерк, мемуардык чыгармаларда жана башка учурларда колдонулат. Публицистикалык стилдин милдети катары коомдук турмушта, саясий чөйрөдө, эмгек процессинде же чет элде болуп жаткан алдыңкы идеялар, алга жылуулар, өзгөрүүлөр, жаңыруулар тууралуу маалыматтарды өз убагында элге тез, таасирдүү, жеткиликтүү баяндоо, ал окуяларга карата коомчулуктун пикирин пайда кылуу, агитациялык, пропагандалык ролду аткаруу болуп саналат. Бул стилде коомдук саясий сөздөр, үгүттөө маанисиндеги сүйлөмдөр жана эмоционалдуу маанидеги сөздөр да кездешет. Публицистикалык стилдин тил карачаттары катары лексикалык, морфологиялык, синтаксистик тил карачаттары колдонулат. Маалыматтар ачык, айкын, так, фактыга таянуу менен далилдүү жана аргументтүү болуп, географиялык, тарыхый аталыштар, коомдук саясий терминдер, уюм, мекемелердин наамдары аталат. Айрым учурда көркөм, илимий, расмий иштиктүү стилдин элементтери да орун алат. Урматтуу окуучулар, силер бүгүн дептериңерди алып, бүгүнкү күндү татынакай болуп жазып, бул маалыматтарды видеону токтотуу аркылуу өзүңөргө белгилеп алсаңар болот. Публицистикалык стиль ичинде абстрактуу чакырык маанисиндеги сөздөр, синонимдер, неологизмдер жана айтып өттүк, сырдык сөздөр, жөнөкөй татаал сүйлөмдөр, каратма сөздөр, киринди сөз, төл жана бөтөн сөздөр пайдаланыла берет экен. Дал ушул публицистикалык стилде аткарылуучу интервью деген жанрга көңүл буралы. Бул англис тилинен бизче аңгемелешүү, маек дегенди билдирет дагы. Журналисттин коомдук маанилүү маселелер боюнча бир же бир нече адам менен болгон маеги. Интервьюну көбүнчө мамлекеттик, коомдук ишмерлер, белгилүү адамдар жана башкалар берет экен. Милдети катары жаңылыктуу кабарлоо, коомдук пикир жаратуу. Интервью түрүнө карата кабарлоо интервьюсу жана түшүндүрмө интервью болуп экиге бөлүнөт экен. Бул биринчиси кабарлоо интервьюсу журналист менен маектештин ортосундагы суроо жооп болсо, түшүндүрмө интервьюда сүрөттөмө, тегерек стол, пресс-конференция, брифинг, анкета кирет экен. ММКнын түрүнө карата, ММК деген балдар кыскартылып жазылган сөздөр, татаал сөз болуп атат. Массалык маалымат каражаттары дегенди билдирет. ММК деп окусак болот, кыскартып жазганда. ММКнын түрүнө карата интервью, радио интервью, телеинтервью жана башкалар болуп бөлүнөт экен. Кайсыл түрүнө карата, Интервьюнун сапаты журналисттин алдын ала даярдыгына жараша болот. Муну силер жаш болсоңор деле абдан жакшы түшүнөсүңөр. Интервьюну телевизорлордон, радиолордон, гезит, журнал беттеринен көрүп жүрөсүңөр. Демек, сапаты канчалык жакшы болушун кааласа, журналист ошончолук жакшы даярданып, абдан сонун суроолорду түзүп, мына ушундай алдын ала даярдыкта болушу шарт экен. Эми репортаж жөнүндө түшүнүк алсак, бул французча, бизче кабарлоо дегенди билдирет. Журналистикадагы кабарлоо жанры болуп саналат. Автор өзү күбө болгон кандайдыр бир окуянын толугу менен ыкчам кабарланышы. Демек эмне кылат? Өзү бир окуяга катышып келсе, ошол күбө болуп келсе, ошол окуяны элге жеткирүү болуп саналат экен. Бул репортаж болду.
ММКлардын түрүнө карата бул дагы басма сөздөгү репортаж, телекөрсөтүүдөгү репортаж, радио уктуруудагы репортаж болуп, репортаждын материалы бири-биринен айырмалуу, өзгөчө ыкмада берилип, фото сүрөттөр менен дагы иллюстрацияланышы мүмкүн экен. Эми басма сөздөгү репортажга көңүл бурсак, мында окуялуу жана тематикалуу болот экен. Ошондой эле башка мезгилде болуп өткөн окуялар бир темага бириктирилиши мүмкүн болуп саналат экен. Бул басма сөздөгү гезит, журнал беттериндеги репортаж. Ал эми радиодогу репортаж болсо, бул окуянын толугу менен башынан аягына чейин баяндайт. Журналисттин, кабарчынын, жанагы радиодо иштеген журналисттин сөзү менен эмне кылат дейт, баяндалат экен. Телекөрсөтүүдөгү репортажда экрандагы окуя комментарийленет. Ошондой эле репортаждын фотосүрөттөн дагы даярдалган түрү бар экен. Муну силер кээ учурда көрүп эле жүрөсүңөр. Урматтуу окуучулар, бүгүнкү сабак силерге кыскача болсо дагы түшүнүктүү болду деген ойдобуз. Силердин дагы WhatsApp группаңарга эң жакшы деген интервью, журналисттердин интервьюсунан шилтемелер жиберилет. Аны сөзсүз көрүүгө чакырат элек. Ал эми бүгүнкү сабак боюнча тапшырма алсак, ата-энеңерден, чоң ата, чоң энелериңерден өзүңөр каалаган, кызыккан темада интервью алып көргүлө. Мүмкүн мурунку өткөн замандагы жаштар кандай болгон, азыркы жаштар менен өткөн сиз жашаган доордогу, өткөн мезгилдеги жаштардын айырмасы барбы, же болбосо мына каарылар майрамы болду, каарысы бардын ырысы бар дейт. Каарылар үйү мурда болгон, ушундай бир дагы башка өзүңөр каалаган, кызыккан, жооп таба албай аткан ушундай бир тема коюп, кимден болбосун интервью алсаңар болот. Бул тек гана сунуш, албетте. Мүмкүн азыркы шартта онлайн түрүндө өзүңөр каалаган бир мугалимдерден, дагы башка белгилүү адамдардан алсаңар болот. Жана ошондой эле репортаж боюнча дагы бир теманы тандап, аны да даярдап көргөнгө аракет кылгыла. Репортаждын кайсы түрүнө даярдоо керектигин өзүңөр чечсеңер болот, албетте. Мүмкүн араңардан журналист, келечекте журналист болом дегендер дагы чыгар. Кантсе да аракет кылып көрөбүз. Бүгүнкү сабак силерге түшүнүктүү болду деген ойдобуз. Эгерде суроолор жаралса, мугалимге кайрылсаңар болот. Кийинки сабакта кездешебиз. Саламатта калгыла.